Саламатсыздарбы? Учурда Москвада негизинен кыргызстандыктар барган мончого полиция өкүлдөрү кирип барып, аларды негизсиз уруп, сабап, кыйноого алган видео кызуу талкууну жаратууда. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги кандай чараларды көрүш керек эле жана кандай аракеттерди көрүп жатат деген суроолордун тегерегинде коомдук ишмер, тарыхчы Алмаз Кулматовго кайрылдык. Айтсаңыз, Москвадагы мигранттардын абалына Тышкы иштер министрлиги жалгыз жооптуу? Ооба, Москвада жанагындай окуя болду. Абдан талкуу болуп атат. Биздин Тышкы иштер министрин жогорку кеңешке чакырышты, тиешелүү жоопторун берди. Бул окуяга карата Тышкы иштер министрлигинин реакциясы, биздин өкмөт реакциясы мындай мыйзам челемдүү деп айтууга тийишпиз да. Анткени бул ушундай окуяларга карата, жарандардын укугун коргоого карата тыштагы өзүнүн эрежелери болот да, жолжоболору болот, этаптары болот. Албетте кылычты суруп чыгаруу эле канакей деп мындай каршылаштын кереги жок да. Ошондуктан катуу реакция болду албетте бизде. Анткени элчинин чакырылып атышы башка өлкөнүн элчилигинин ошол аккредитацияланган өлкөдөгү министрликке чакыртылышы өтө чоң маселе да. Оңой менен чакыртылбайт. Экинчиден жанагындай нота берилип жатат да. Анан нота дагы көп түргө бөлүнөт. Нота дагы билдирүү нотасы, маалымат нотасы, сый нотасы, чакыруу нотасы, вербалдык нота, башка нота, ушундай көп түрү бар да. Бул жерде ошол Россия Федерациясынын өкмөтүнө карата, бийлигине карата даректелген нотаны элчиге тапшырат. Элчиге нота эмес, элчи аркылуу тияка нота берилди да. Нота деген ушул жанагындай документ берилди. Биздин ушундай жарандарга карата мамилени тегиштирип тактап, анан мындай мамиле кылбагыла деген маселе коюлду. Коомчулукта бул окуя боюнча өкмөт катуу аракеттерди көрбөй жатат деп айтып жатышат. Катуу аракет негизи кандай болуш керек? Катуу аракет болгондо мындай ал билдирүү жасайт өкмөт. Тегиштирет, сүйлөшөт, барат, келет, чакырат, каршылык көрсөтөт, протест болот да, протест жаралайт, демарш кылат, согуш жаралайт, согуш ачат. Ушундай реакциянын түрлөрү бар да, катуу аракеттердин. Бирок эми биздин стратегиялык өнөктөштүк, кызымдар бою мамиле кылып келген эл, өлкө, улуу держава. Биз дагы андан кем эмес өлкөбүз. Ошо адеп эле каршылык, мындай кармашуу этабын өтпөй, фазасын өтпөй, түшүндүрүп, эскертип, билдирип жатканы менимче абдан туура болуп ойлойм. Анткени согушту баштоо кыйын, душмандашып алуу өтө оңой. Бирок аны бүтүрүү андан бетер кыйын. Мигранттарды коргоо боюнча аракеттердин түрлөрү кандай? Эми абдан көп. Илгери 432-жылы биздин замандан мурунку Перикл деген болгон Афинанын башчысы. Ал бир дагы Афиналыктын сөөгү дагы өзү дагы талаада калбайт деген да. Афина ошончо мамлекет, Афина мамлекети эч бир жаранын айтарада калтырбайт деген да. Мына ошол принципине кетишибиз керек. Бирок ушул принципке жетүүдө биздин өлкөнүн күч кубаты жетишсиздиги болууга тийиш да. Экинчиден, мамлекет чоңбу, кичинекей, тыштагы мигранттарды колдоо, тышта жүргөн биздин жарандарды, мигрант эле эмес, тышта турист болуп жүрөбү, окууга бардыбы, ал биздин жаран. Демек ошонун укугун коргоо биздин мамлекеттин ыйык милдети. Мамлекеттин негизги функциясынын бири, башкы функциясы бул өзүнүн жарандардын укугун жана кызыкчылыгын коргоо тийиш. Түрлөрү абдан көп, формасы абдан көп. Келишим түзүлөт, меморандум болот, макулдашуу болот, аларга жеңилдетилген шарт, аякта биздин элчиликтер иштейт, консулдук бөлүмдөр иштейт,
ага укуктук консулдук жардам берилет, полиция кызматы иштейт, биздин тыштагы өкүлдөр бар тең биздин жарандардын кызыкчылыгы үчүн иштеп атышат. Бул эми дүйнөлүк практика. Деги эле мигранттардын укуктарын коргоо боюнча дүйнөлүк мисалда кандай түрлөрү болот? Бир кызык жагдай түзүлдү. Ушул жалгыз эле тышкы иштер министрлиги жана жалгыз эле биздин элчиликтер жооп берет дегендей коомдо бир пикир калыптандырып калды. Анткени саясатчылар, айрым коомчулук өкүлдөрү ушул тышкы иштер министрлигин жарга такып атышат да. Биздин башка дагы органдар бар да. Биздин дагы ички иштер министрлиги органдар, башка органдар бар. Алар дагы ошол биздин жарандардын укугун коргоого милдеттүү да. Анан ошонун баардыгын топтолуп келип мына Кыргыз өкмөтүндө жанагы situation room түзүлбөдү да. Ошол сыяктуу баардыгын топтолуп келип маалымат топтоп, анан кийин адекваттуу ассимилициялык кадам жасоого тийиш да.